достор, кезектеги видеону тартууга учур келди. Бүгүн биз Дортмунд шаарындабыз. Сиздерге ушул Дортмунд тууралуу видео тартууга бермекчибиз. Андыктан алыстай туруңуздар. Достор, ушинтип биз Дортмунд тууралуу да видео тартууга аракет кылганбыз. Тилекке каршы убактыбыздын тардыгына байланыштуу толук видео тартып бүтө албадык. Бирок капаланбаңыз, сизге биздин жаңылыгыбыз бар. Эгер сиз IT багытына кызыгып жүргөн болсоңуз, Дортмунд шаарында жашаган кыргыз байкеден интервью алдык. Аны сиздерге сунуштайбыз. Жагымдуу көрүү каалайм. Ассаламу алейкум достор. Ушундай Дортмунд шаарында биз Азамат байке менен жолугушуп, интервью алып аткан учурубуз. Азамат байкебиз бул жакта Германияда айтишник болуп иштейт. Сөздү Азамат байке берели анда. Саламатсыздарбы, достор? Саламатсызбы? Кош келипсиң биздин Дортмундга. Кош келдик. Кажы подкаст жаздыргандан кийин сиздер менен Дортмундтан Азамат Октогонов деп баштайм. Дортмундту көрсөтүп причеттен бир аз жакшы болду. Азыр биз Дортмундга кетип баратабыз. Ушундай достор, азыр Азамат байкенин үйүнө кирип баратабыз. Жашаган жерине. Бүгүн кызыктуу маек коруп бермекчибиз. Андыктан каналдан алыстабай туруңуздар. Биз анда эмесе баштасак. Саламатсызбы Азамат байке? Кандайсыз? Кош келипсиң бизге. Чоң рахмат. Айтмакчы, биз азыр ошо Азамат байкенин үйүндө коноктобуз. Ушундай, сизден эми интервьюну узакка созбой, сразу эле дароо эле суроолорго өтө берсек. Ошо өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетиңиз биринчи. Рахмат, биринчиден ушундай келип видео интервью алганыңа. Мен өзүм жөнүндө кантип келдим. Ал жөнүндө дагы бир чоң видео интервью жазгам, ошол жактан 2 сааттык бошпай көрсө болот. Кыскача айтып кеткенде, мен айтишникмин. Ошол IT кесибимде көп жылдан бери эмгектенип келем. Кыргызстанда жүргөндө где-то бир 6-7 жыл эмгектенгем. Анан ошол мен как IT профессионал катары Кыргызстандан таанышат да. Анан Кыргызстандан да тааныбай, багы дүйнө жүзүндөгү клиенттерди издеп баштагам. Мындай айтишник плюс жагы ошол да. Үйдө туруп, баардык жакта иштеп, жумуштанып, эмгектенип кете берсе болот. Анан ошентип мени башка жактан да тааный башташты. Анан бир ушул клиентим Дюссельдорфто жашаган армин айткан, Дортмундга келип иштейт, Дортмундга эмес, Германияга келип иштебейт белең. Бир көрөз чакыралат депчи. Бул жака келип иште деп сунушталып калды. Макул иштеп көрөйүн деп анан карап, анан изилдеп көрсөм жанагындай блю карта деген виза бар экен, анан ошону менен келип калдым. Ошондо ошо бул карта дегенди айтып кененирээк айтып бериңизчи. Билбегендер, укпагандар болушу мүмкүн да. Бул карта деген эмне, кимдер тапшыра алат ал программага? Германияда ошол көп жашап келгенден бери биле баштадым да, биякта закондор иштейт. Анан закондор иштегенде ар бир нерсенин закондуу түрдө бир жазылып туруш керек да. Анан ошол закондун ичинде мисалы жөн эле Германияга келе албайсың. Туура эле. Германияга барып келейинчи жашап деп жашай албайсың да, анткени болбойт анткенчи. Германияга келиш үчүн определенный бир причинам болуш керек да. Ошол грунт деп бар биякта. Ошол причинанын ичинде бир 4-5 түрдүү визалар бар. Мисалы АУПР деген виза бар, келип балдар баксаң болот да. Социальный год деген бар, келип бир жыл иштесең болот. Анан сеникинде виза бар, сен кандай виза менен келдиң? Мен БФТ, меники да экологический год болуп калды ошондо. Ошондой бир визалар менен келсе болот. Анан ошонун 2013-жылы Европейский союз бир кошмо мамлекеттер. Жаңы алардын өзүндө депутаттар бар, ошол депутаттар менен ойлоп чыгышкан ошол визаны. Американецтердин визасына сыяктуу аты да окшош, блю карта деген. Ал блю карта деген виза менен
высококвалифицированный специалисттер чакырса болот да, оңой жолдор мененчи. Алардын ичине ошол убакта айтишниктер кирчи, врачтар кирет, анан баягы научный сотрудниктер кирет. Анан ошол IT визасы менен, блю карта менен издедип көрсөм ошолдо бар экен. Ал келгендер. Ошондо оңойраак да. өзүңүз эле издеп көрдүңүз, өзүңүз таптыңыз? Жок, биринчи мени ошол чакырды. Бияктагы бир фирма чакырды, келип иштебейт белең депчи. Анан биз ошо эме издеп көрсөк, ошондой виза бар экен. Анан ошол визага подавать этем деп подавать эттик. Анан кудай жалгап берип калышты. Бирок ага чейин дагы дипломду подтверждать этиш керек болчу, диплом керек ага. Анан ошол экөөнү кошуп, анан башка дагы майда чүйдө бюрократический нерселер деп атабыз. Туура айтасыз. Эң сонун ушул IT аябай өнүгүп, азыр IT-ге кызыккандар аябай көбөйүп атат да. айтишник болсом, IT-ге кантип окусам деп кээде бизге мага дагы суроолор келип калат. Анан бирок IT боюнча кандай айта кетесиз? IT деген эмне өзү? IT боюнча бир түшүнүп бере кетиңизчи. IT-ден эч түшүнүгү жок адамдаргачы. Анан ушул, то есть анан кийин ушу Германияга кантип айтишник болуп окууга тапшырса болот? Ошол жөнүндө да айтып кетсеңизчи. IT деп алсак, бул деген информационный технология да. Информационный технология бул информатика. Информатика деген бул илим. Информатика илими. Бул маалыматтын жүрүшү да. Мисалы, экөөбүз сүйлөшүп атканда бул информатика да. То есть биз маалыматты бири-бирибизге кантип берип атабыз да. Информационный технология болсо, ошол биз бири-бирибизге берип аткан маалыматты кандайдыр бир жаңы технологияларды колдонуп, анан ошол технологиялар менен бири-бирибизге берип аткан нерсени IT деп коет да. Бул эми мындай грубо айтканда, негизги түшүнүк боюнча бул эми IT десе, бул эми программисттер деп элестетишет да. Программа жазуу, мисалы JavaScript же болсо backend, frontend деп бөлүнөт. Ошолду жазылган программаларды айтишник деп эсептеп коюшат да. Бирок ал андай эмес. Бул деген деги эле чоң бир азыркы күндө бир деги эле чоң направление деп койсок болот да. Буга жөн гана программисттер кирбейт. Анын ичинде көптөгөн профессиялар бар. Бизнес аналитик, графический дизайнер, сүрөт тарткан, архитекторлор да IT. Деги эле азыр IT дегенде баардык колунда телефон кармап жүргөндөрдүн баары эле уже IT да. IT уже ичинде мен IT-ге кирип окуйм деген азыр бөлө албайсың да. Анткени азыр ушунчалык өнүгүп жашообузга ушунча кирип кетти. Азыр сен телефонуңду алып видео тартсаң, сен уже блогерсиң да. Сен уже кандайдыр бир IT-нин ичинде бир адистин ээси болуп каласың да. Анан дальше сен канчалык популярдуу болсоң, ошого жараша. Канчалык популярдуу болсоң, ошончолук акча таба аласың да. Анан сен мисалы видео тартып туруп өзүң жазбай башка бирөөгө берип жазат турсаң, монтажер болупчу, ага дагы өзүнчө бир адис болуп калат да. Анан сен айтып аткан нерсеңди азыр сен өзүң жөн оюңдан эле башыбыздан айтып кетип атабыз. Буну канчалык деңгээлде популярдуу болот экөөбүз билбейбиз. Ошону канчалык популярдуу болот, кандай сөздөрдү айтыш керек, кандай сөздөр айтканда баарына жагып кетет. Ошонун баары аналитиктер да. Алар тексттер жазат, текст жазгандар, текстовиктер, редакторлор, котормочулар, алар дагы өзүнчө жумуш да. То есть биз азыр видео тарткандын ичинде эле чоң команданы алып, ошол чоң команда, 10 чакты команда чогултуп туруп, анан бир жазап баштасак, бул чоң компания болуп калат. Ошон иштеп аткандын баары уже айтишниктер. То есть ошондо көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар айтедечи. Социалдык сетте отуруп жазсаң деле айтишник болуп каласың да. Ушундай көптөгөн мүмкүнчүлүк. Бирок албетте ошонун баары менен окуп жашап жүргөндө бияка Германияга келе албайсың. Анткени как бы келе аласың, бирок жумуш табышың керек. Ошондо IT дегенде биз азыркы жашоону элестетсек болот экен да, IT, Анда жана ушул IT, ушул программаларды, ушул телефондордун программасын же болбосо өзүбүзгө көрүнүп аткан кандай нерсе болбосун, ошолорду жасаган анда кандай деп аталат? Программист болуп аталабы же?
ошонун баары примерно информационный технологиянын арасында жүрөт да. Ошолордун баарында жумуш керек. То есть кандайдыр бир ценностьтерди алып келсең, сен жумушка алат да. Анан ошондой компаниялар канчалык көп болсо, ошол компанияларга жумушка кирсең болот. Соответственно, сен деген максатың жөн эле жумуш табуу. В принципе, Кыргызстанда деле ошол дүйнө жүзүндө ошол биздин максат бул жумуш табуу. Жумуш табуу үчүн эмне кылыш керек? Сабак окуш керек, университетке барыш керек, диплом бүтүш керек, диплом алыш керек, билбесең курстарга барыш керек, анан сен өзүңдү бир нерсени жаза алам деген деңгээлди көрсөтүшүң керек да. Анан сага жаңы келгенде жумуш бербейт. Кыргызстанда делечи. Анан сен аларга бир стажер катары келесиң, үйрөнүп баштайсың, моун жаза алам, мен видео жаза алам, программа жазалам депчи. Анан ошол ценностька карата сага жумуш берет да. Ошондой эле бияка келерде сени кандидат катары сен аларга выигрышный болушуң керек. Ал үчүн сен тил билишиң керек, немисче или англисче билишиң керек. Кандайдыр бир кесиптин ээси болушуң керек. IT-нин арасында болсоң, албетте сага жумуш берген өйдөрөт да. Сен кандайдыр бир профессионал болушуң керек да. Ошондо мүмкүнчүлүк жогору экен башка жумуштарга караганда, айтишник болуп. Анан soft skills дегендер болот. Сен мисалы пунктуальность, туура убактыңды туура эсептешиң керек, иштемчил болушуң керек, айткан сөзүңө турушуң керек, активдүү болушуң керек, мисалы инициативный болушуң керек, идея креативдүү болушуң керек, бир идеяларды айтып чыгышың керек. Канчалык ошондой көп иш аракеттерди кылсаң, албетте сен өзүң профессионал болуп өсө баштайт да. Анан сен өзүңдү профессионал катары көрсөң, анан сен чакышат. Мисалы сен блогер болсоң, сенде бир кандайдыр көп подписчиктериң бар да, көп. Анан ошол блогерди англис тилинде жазып баштасаң, айтасың, жака келгенде мен силерге жумушка баргым келип атат, анткени мен жакшы блогермин. Менде монча миллион подписчик бар десе, алар көрүп, сонун экен, ошону Кыргызстанга алып келеличи деп алып келет да. Эми азыр көбүнчө мектеп окуучулары, анан студенттер да кызыгат экен да бул жака келип окусам депчи. Ушул азыр айта кетиңизчи. Мисалы, мектеп окуучусу ушул Германияга келип окуйм деген максаты бар. Ушул тепкичтерден өтүш керек да, кандайдыр бир тепкичтерден өтүш керек. Ошол тепкичтерден кенен айтып бересизби? Могул, мисалы, мектеп окуучусу бул жерге келгенде мындай кылыш керек, анан мындай кылып, анан мындай кылып келсе болот депчи. Ушуну кенен айтып бериңизчи. Убакыттарга бөлүп, кантип ошону койгон максатын пландаш керек, ошолор жөнүндө дагы. Аракет кылайын. Мен өзүм тажрыйба менен бөлүшүп, мен кантип ошондой нерсеге жеткем, башкалар кантип ошондой нерсеге жетиш керек. Биринчиден, ар бир адам уникалдуу. Мен айтып аткан нерсем башкаларга туш келбей калышы мүмкүн да. Бирок бири-бирибизге баары бир кичинен окшошпуз да. Баарыбыз адамбыз, баарыбызда мээ деген бар, баш деген бар. Анан баары ошонун ичинде. Баш дегендин ичинде, бул коробканын ичинде бир мындай мээбиз бар. Ал төрөлгөндө таптаза төрөлөт да. Эч нерсе жок болот. Анан ошонун ичине кандайдыр бир билимдерди киргизсе болот да. Сага жашооңо жардам бере турган нерсени киргизсе болот. Аны киргизиш үчүн ал деген оор процесс да. Мээ деген жана синапсистер жана биологияны окучу элек кой, мындай немелер өтөт бири-биринечи. Ошолор өтүш үчүн алар деген бири-бирине мынтип физически мынтип узарыш керек да. Сен колуң кесип алганда колуң ооруйт кадимкидейчи. Ошондой эле сен кандайдыр бир нерсеге жетиш үчүн сен ошол мээңди физически өстүрүшүң керек да, бири-бирине тийгизипчи. Ал абдан оор нерсе. Аны деген кантип өнүгүп турат да. Сен мисалы адамдар айтат, мен биринчи күндөн баштап бир нерсе кылып баштайм дейт да. Ушул күндөн баштап мен жаман адаттарымды таштап, биринчи күндөн баштап жаңы жашоо баштайм. Анан биринчи күндөн башталганда ал жаңы жашоо келбейт да. Кадимкидей сен баягы адатыңды кайра жасап жүрө бересиң да. Өзгөртө албайсың, анткени сен ойлонуп аткан нерсең сенин мээңдин үстү жагын берет да. Сен асты жагын өзгөртүшүң керек. Асты жагын өзгөртүш үчүн сен ошол айткан нерсеңди көптөн жасап турушуң керек да. Сен мээң алдайт да. Эртең мен бужың шыгынга атканда Кутай турайынчы кичине деп, сен мээң алдап коет да. Шашпай деле жазып коем, жетишем деди. Же болбосо кечине деле жазып коем, жетишем деди. Сен мээң алдай берет кайра. Анткени ал мээнин кандайдыр бир
защитный немеси формасы ошол да сен алдап өзүнүн эчтеке кылдырбаш үчүн эң оңой жолдон табыш үчүн жалкоо экен да мындай жалкоо бирок аны жакшы нерсеси аны жалкоо эмес кылганга үйрөтсөң болот аны кантип үйрөт аны сен бир нерсени ойлойсуң аны жазасың ручка менен блокнотко жазып аласың мен мындай кылам депчи аны ошону кайталайсың кайра күнүгө кайталайсың 30 күндө кайталасаң анан ошол эски адат кетип жаңы адат келет бирок ошол эскинин ордуна жаңы обязательно табышың керек бир нерсени жаман нерсени ыргытып жакшы нерсени койсуң жаман нерсени жакшы нерсе ошондой нерселерди канчалык көп жазасаң сен ошол нерсең оңдой баштайт да бул эң оңой жол оор нерсеси ал нерсени башында сен билбейсиң ошон үчүн ал нерсеге башка адамдар өзүнүн оюн салып коет ата энең туугандарың кошуналарың бүт баары өзүлөрүнүн оюн салып берет сен баягы өзүң каалаган нерсеңди унутуп калып башка бирөөлөр каалаган нерсени жаза бересиң да алар айтат сен мындай өсүшүң керек бирөө салат мугалим айтат мектепке барганда сен муну кылышың керек муну кылбашың керек салат анан кошунаң айтат сен муну кыласың муну кылбайсың досуң айтат сен муну кылба буну кылба баары сала берет да анан ошолор күнү кайталай берип сен ошого көнүп каласың сен ошонун ичиндесиң сен анын башкача болоорун билбейсиң да ушунчалык ичинде көнүп калгансың анткени сен менен кайра кайталай берип көнүп калганда анан сен айтасың мен кыргызмын мен кыргызча сүйлөшүм керек мен кыргызча жүрүшүм керек же мен эркекмин дейсиң мен эркекче жүрүшүм керек деги баягы баары неметип калганда анан мисалы конокко барганда мен конокто өзүмдү мындай алып жүрүшүм керек жака барганда мен мындай алып жүрүшүм керек ушунун баары биздин культура ушун кирип калган анан сен деген өзүң билбейсиң эмнени каалап атасың сенде как бы өзүңдүн каалооң жок да элечи ошондо бирөөнүн жашообуз бирөө бизди башкарып алгандай болуп калат сен ушунда культуранын ичинде жүрөсүң да эне элестетип көр биз Кыргызстандын айылында бир бала да кантип ага анан ой келет ушинтип мен деген космоско чыгып ракета жасай баштайм депчи андай ойлор вообще келбейт да мындай ойлор в жизни келбейт сен эч качан ойлоно албайсың антипчи бирок жакшы нерсеси IT өнүккөндө технология өнүккөндө башка жашоо башкача форматта жашоо бар экенин бирөө айтат да мисалы биз айтып атабыз башкача форматта жашоо бар депчи бир же болбосо китептерде жазылып айтат китептерде сенин мээң мондай биз изилдеп чыктык илимде да сенин мээң монтип иштейт космос монтип иштейт машина монтип иштейт сен билбеген нерсең баарын монтип иштейт деп китептерде жазылып эгерде сен аларды билбесең анда сен бул кантип иштейт десе билбейм Кудай жасаган го дейт типа билбейм ушундай болчу депчи же болбосо мен билем бул деген ушундай төрөлгөн жаралган ушул жаралмак ушул жаралган деп сен билбесең как бы билем деп башка нерселер алмашта бересиң да ошондуктан сен айтасың мен билбейм мен ошону билиш үчүн китептерден окуп чыгам дейсиң китептерде баары жазылуу да анан көп окусаң мээңди өнүктүрсөң ошол нерселерди биле баштайсың да көрсө мен деген өзүмдүн жашоом бар экен мен деген могул нерсени каалабайт экенмин мен бир нерсени жазып атканда сен ичиңди мынтип угуп көрсөң сен ал нерсени жазгаң келбейт да сен бир нерсени мисалы антип сүйлөп койбосун же кылбай койсоң досуң эмне дейт мисалы сен жаман нерсени көрүп атсаң сен ал жаман нерсе экен деп туруп жазбай койсоң болот да мисалы мектепте мындай болчу күчтүү балдар күчсүз балдар сабак салат да рекет кылат айтасың сен көрүп атасың ал жаман нерсе экенин айтасың айтат жок мен ага кошулбайм же болбосо бир бала уурдап атат бир нерсени сен айтасың уурдаган жаман мен кошулбайм бирок сен курсагың ачка мен ошол нерсенин баарын өткөмдө сен курсаң ачка болгондо сен курсаңды ойлойсуң да кантип кылган анан ошондо биздин жашообуз оор ошол нерсени биринчи чечишиң керек ошол проблеманы анткени ал проблемалар сенин ойлонгонуңа жардам бербейт курсаң ачка болсо сен бир нерсени ойлогонго жардам бербейт ошон үчүн сен айтасың окей мен азыр курсагым ачка мен ошо курсагым төлгөн үчүн бир жумуштар жасап баштайм ойлоносуң ойлонуп туруп да кайсы жумуштар жасап баштасаң ойлоносуң да менин мындай историямды айтып берейин
мен мектепте 10 класс жок 9 класста окуп атканда мугалим келген да. Бизге мектепке жаңы компьютер алып келген. Анан ошол компьютерге 10-11 класста кирчи да. 9-8 класста кирчи эмес. Анан мен ушу өлө кызыкчумун компьютергачы. Анан Расул Жолдоновичке биринчи айында болчу. Ага мен киргизип коюңузчу десем, жок дечи. Бияка деген 10-11 класста келет, 8 класста кирбейт депчи. Анан кантип кирсем болот десем, айтканда полду көрдүм, ушу полду жуусаң, сен киргизем деген. Хорошо деп анан тиги менин классташтарым уят пол жууп жүрөсүң деп жуубайм деп кетип калып, мен болсо барып алып келип полун жууп берем да анан киргизип коем. Анан киргизип компьютер ойнай баштайм да. Биринчи компьютер көрүп, эски компьютер жаңы чыгып атканда, клавиатура, монитор деп, кийип өткөн деп ушундай болгон да. Өлө кызык баштаган. Айттым, кантип үйрөнсөм болот деген китеп берген да. Мага бир классташым берген. Ошол эки китепти окуп чыккала, окусаң анан келесі келбей деди да. Анан мен баарын окуп чыктым китепти окуп барып. Агай окудум дедим да. Десем анан карап, канчанчы классың дедим. Ушу 8-8 сагат окуйм десем. Жакшы экенсиң, мен сага бир задачаларды берем, ошону аткар деди. Анан ошону аткарсаң, кийин олимпиадага катышып университетке тапшырсаң болот деген да. Мен менде акча жок болчу да, айткам. Эгерде сен өзгөчө менен университетке тапшырсаң, окуйсуң, тапшырбасаң окубайсың дедим да. Анан хорошо, анда ошо компьютерди үйрөнсө болот экен деп үйрөнө баштадым да. Анан үйгө компьютер керек болуп калды. Үйдөн үйрөнөйүн көп отуруп депчи. Агай да айтып калды, үйдө компьютер болсо жакшы болмок. Анда 98-97 жылдарда компьютер жаңы чыгып аткан. Pentium, Intel 486 деген. Анан бир компьютер где-то $150 турчу да. Убакта көп болчу. Үйгө келип айттым, Кумарбек менен бар. Ал дагы аябай идея айтып жүрчүгөн не болгон. Кумарбекке ушундай компьютер керек экен, мага компьютер албайлыбы депчи. Болсо Кумарбек айтты эле, ушу Азаматка компьютер керек экен депчи. Анан айтты да, давай анда мындай кылалы деди. Бизде огороддо болчу сокулукта. Ошо бирок огород эч ким карачу эмес да. Ошо огородду касып туруп, бүттарын жыгып, ошо картошка айдап эстеди да. Картошка айдап туруп, анан күзүндө сатабыз. Анан бир кепе бар болчу, айттым, кепени бузуп туруп, ошо жака жаңы кирпич салып, анан кепе салып, тоок багабыз деди. Тооктор сатабыз деди. Анан бирок кирпич жок да. Кыш жок да, болмочу. Анан кийин менде велосипед бар болчу, Омарбек айтты, анда мындай кыл деди. В принципе, көчөдө басып турсаң, көчөдө кирпичтер жада турушты депчи. Ошону просто чогултуп калыш керек. Давай мындай 2 пакет берди. Ошону аласың дагы, ошо сокулуктан айланып, күнүгө бияка бир 5 кыш, бияка 5 кыш окуп чогултсаң, күнүгө 10ду чогултсаң, эсептеп бердим, мынча миң кирпич керек экен деп жазып алдык баарынча. Күнүгө мондайдан чогултсаң, где-то мончасында, сен мончаны чогултат экенсиң дагы, анан ояка салып туруп, анан тоголат экенсиң деп. Анан күнүгө велосипед менен сокулуп айланып жүрөм да. Анан балдар шылындайт, сен эмне кыш чогултуп жүрөсүң депчи. Жок, мага керек болот. Анда бул менин кыялым, компьютер алыш депчи. Анан сокулуктан ушинтип күнүгө кыш чогултуп жүрөм да. Күнүгө барып эртең турам, салып келем депчи. Андан тышкары өзүм сабак окуйм. Сабагымды аткарам, бүт баары таза. Ошентип кепе салдык, тоок бактык, дегениз айдадык, баарын чырпыктарын бар, немелер бар, бүтүп айтып, эметип чоң нерелер кыршык айдадык. Күзүндө саттык, анан тоокто саттык, анан ишкылып эсимде ошондо чогултуп шаарга барып, анан шаарда бир магазинге барып, анан эски ошол убакта 486 деген Intel 486 деген компьютер сатып алдым. Үйгө алып келип койдук, анан баштадык, Windows установка кылбай, тигини установка кылбай. Ошентип мен кыялым ошол болчу да. Кичинекей мектепте окуп жүргөндө мен ошентип кыялданып жүрчүмүн. Анан балдар дискотекага барат, сокулукта, больницкийлер дискотекага барат, мушташат, анан жанагындай немелерди ойноп башташат, покер-сокерлер дечи. Анан жок, мен ага барбайм, мен сабак ойноп отуруп сабак окучумун. То есть сен деген против всех кетишиң керек. Анткени биздин культура сага жардам бербейт да. Биздин культура сени басынтат да. Басынып турат. Сен жок, сен ачкарексиң. Мисалы биздин адамдын оюн жүгүртүүсүнө карабай, кебетесине карайт.
сен кийимиң начар экен, сенин башың начар экен, сен сүйлөгөнүң жаман экен депчи. Мисалы биз эмне үчүн интервью бергенден коркобуз? Всегда жана барда мен сүйлөсөм, мен азыр бирөө айтат, мен сүйлөй албайт экен. Ооба мен сүйлөй албайм, если мен сүйлөбөй жүрө берсем, конечно мен сүйлөй албайм. Канча көп сүйлөсөң, сен уже коркпой сүйлөп баштайсың да. Азыркысы жакшы болбой калышы мүмкүн, кийинкиси жакшы болот дегендейчи. Ана ошо биринчиси бул кыялдануу. Сен өзүңдүн кыялыңды билишиң керек. Аны билиш үчүн сенин азыркы убакытта болуп аткан проблемаңды чечкенге аракет кылыш керек. Ага азыркы учурда колуңда эмне болсо, ошо менен азыркы проблемаңды чечкенге аракет кылыш. Жок, мен жакшы нерсе келгенде мен чечем дебей, азыр ошону чечип бүтсөң, кийинки мүмкүнчүлүк ачылат. Анан кыялданып, экинчи мүмкүнчүлүктөр издеп баштайсың. Мүмкүнчүлүктөр издеп сурайсың. Албетте жаныңда жаман кишилер көп болсо дагы жакшы кишилер да бар. Бирок жакшы кишилер сага келип, сага жардам берейинби дебейт. Сен өзүң инициативдүү болуп аларга сурашың, айтасың. Байке, эже, мага ушундай жардам керек болот деле, мага ачык элечи, жөнөкөй жардам керек болот деле. Ушундай жардам берсеңер, мен ана кайра алга решение беришим керек да. Мен анда ошол нерсени бүтүрүп туруп, анан сизге кайра берем карызды. Мисалы, мага карыз акча берип турса, мен баарын иштеп бүтүп туруп анан берем деп, ошону аткарып туруп кайра берсең, сага ишенип баштайт да адамдарчы. Анан получается сен кыялданып атасың, мүмкүнчүлүктөрдү колдондуң, башкалардан жардам сурадың. Үчүнчү, төртүнчү ошону иштеп баштайсың. План бересиң. Айтасың, окей, менин кыялданым бар, мен проблемаларды чечем, кантип чечем? Ошону ойлонуп жазып баштайсың. Ага албетте сени мен билебиз да, мен бизди алдап коет. Ошону кантип утуш үчүн сен аны жазасың да. Ар күнү тетрадь алып чыгып жазып баштайсың. Менин күнүм кандай өттү бүгүн кандай өттү? Эртеңге кандай планды коем? Бүгүн кандай катачылыктар келтирдим? Эртең ошол катачылыктар келтирбей кандай иштер жасап баштайм? Бүт пландайсың, сен эгерде супер продуктивный болсоң, жазып баштайсың. Так, тургандан баштап, турганда эмне кылам? Тиш жууйм. Обязательно тиш керек да, тиш жууш керек. Тиш жууйм, бетимди жууйм, жакшы кийинем, мектепке барам. Мектепте 6 сабак окуйм, дагы 6 сабактан бери тапшырма жазам. Анан түштөн кийин келем, ата-энеме жардам берем, малды чыгарам, тактарды бүтүрөм. Бүткөндөн кийин келип сабагымды окуйм. Так, бүттү. Эми менде дагы 2 саат бар. Эмне кылсам болот? Ошо 2 саат деп туруп ошону жазасың. Жек анан кийин эртеси күнү кайра ошол жазайм дегениңди кайра анализдейсиң да. Так, эмнесин жазадым, эмнесин жазаган жокмун? Кандай проблема болду? Кандай жакшы кишилерге жолуктум, кандай жаман кишилерге жолуктум? Анан ошолордун баарын жазып баштайсың күнүгө. Бул күнүмдүк рутина. Ушуну жазып кете бересиң да, анан бир убакытта сен ошол убакытты туура пайдалануу немелерин иштеп баштайт да. Биле баштаган мен уже 30 күн айтпадык, 30 күндөн кийин иштеп баштайт ошол менчи. Анан ошондон кийин кийинки уровеньге өтсөм болот да. Бир жума кантип пландасам болот. Бир ай кантип пландасам болот. Эмдиги айда эмне кылам? Бул айда кандай менин пландарым бар, максаттарым бар жетишүүнүн, эмдиги айда кандай максаттарым бар? Анан ошону үйрөнгөндөн кийин кварталды кылып баштайм, 3 ай. 3 айда бир. Анан ойлонуп баштаганда 1 жылда ойлонсом болот. Так, мен 1 жылга кандай пландарым бар? Азыр мына жаңы жыл келди, уже неме результаттарын кылып баштасам болот да. 1 жыл эмне кылдым 2020-жылы? 2021-жылы эмнелерди кылам? Чоң коесуң да, анан кайра артка кетесиң. Так, ошол планымды аткарыш үчүн кварталда эмне кылам? Бул 1-айда эмне кылам? Күнүгө эмне кылам? Анан күнүгө ошону жазагандан баштап күнүгө жазап баштасаң, анда бир убакытта, бир айлардан кийин, жылдардан кийин сенин ойлогон ой максаттарың реалдуу ишке ашат. Эң сонун. Ошондо сен мектебиңди, университетти, Германияны баарын пландап туруп, баарын жазып, өзүңдүн чөйрүңө аралаштырып койсоң болот да. Эң сонун. Ошондо кыялданды, анан ошол пландарын жазды, анан кеңеш сурайын деп таппай аткандар болсо, ушул кандай кеңештерди бере аласыз? Мисалы, келем дегендергечи. Сураш керек. Жөнү гана сураш керек. Уялбай эле. Интернетти ачып азыр деги эле манча мүмкүнчүлүк бар. Facebook'та ачып туруп, кыргыз,
Германия деген немелер киргизсең канча деген группалар бар, канча деген миңдеген кишилер бар ошолордо отурган. Кирип туруп эле айланайын, эл саламатсыздарбы, мага мондай жардам керек болот эле, мага жардам берип койгула деп ачык эле сурасаң жардам беришет. Кандай гана оорчу болбосун жардам берген адамдар көп, жардам берем деген адамдар көп. Опять же неме болуш керек да, эмне билимдүү. Эми акча жиберип элечи деп айтсаң, конечно, эч ким жардам бербейт. Мен өзүңдүн немеңде көрсөтмүшүң болот да, мисалы саламатсыздарбы, менин атым баланча, мен могул айылда турам, жашым мынчада, мондай иштерди кылам, менин ата энем мондай иштерди кылат, менин ушундай максаттарым бар, ошол максаттарга жетиш үчүн мондай пландарым бар. Жана мен айтып чыккан баарын көрсөтүп туруп, мына мен мондай пландарым бар, мону кылып атам, мага могу жетишпей атат. Причиналар мененчи. Анан сурайсың, сага эмне керек? Мен ошол ойлоп мен ошону чыгарганга жетпей атат. Кантип ошону жазасам болот? Силердин тажрыйбаңарда бөлүшкүлөчү, силер кантип жаздыңар ошол убакта десе жооп берет. Ар кандай суроо, мисалы, тапшырма жаза албай атам, кантип жазайын? Без проблем, да? Любой суроого жооп бар, жөнүндө сурашың керек да. Уялмаш керек да. Уялбай эле сурап, албетте жооп табылат. Эң сонун. Айткандай, сиз бул жакта программист болуп эле эмгектенбей, жана кошумча көп нерселерди кылып жатасыз да. Мен байкагандарымдан подкасттарды чыгарып атасыз, то есть көчмөн кыргыз деп жаңы долбоор баштапсыз. Дагы то есть кечээки Кыргызстанда болуп аткан ситуацияга байланыштуу ушул политикага да аралаштыңыз окшойт бир аз. Ушул сайт жасап берип, ошо айти жагын карап, ушуларга кантип жетишип атасыз негизи? Анан ушуларга кантип жетишип атасыз деген. Кантип пландайсыз ушу күнүңүздө? Айткандай эле, ар бир кыялдануу башталгандан баштап анан ойлонуп баштайсың, кантип жетишсем болот депчи. Анан пландарды түзө баштайсың, аракет кыла баштайсың. Мисалы мен үй бүлөм, көргөндө үй бүлөм бар, 2 балам бар. Алар мектепке барышат, алар мектепке алып барыш керек, алып келиш керек, сабак окушат, сабагына кичине жардам берем. Келинчегим чыгып үй бүлө бир чети. Экинчи чети жумуш. Жумушта дагы немистердин компаниясында иштейм, чоң компания. Страховка кылат. Аякта жаңы келдим, башка жумуштан кетип, ал жактан дагы өзүмдү көрсөтүшүм керек, аракет кылып иштешим керек. Анан айтканда жакшы жери бул немистер дагы план менен жүрүшөт да, жүрүшпөйчү. Ошондо сен бир нерсени пландасаң, ошол убагында аткарылат да. Эметилбейчи, эч ким кечип кетпейт, эч ким кире жетип кетпейт. Баарын акырын пландасаң, стабилдүүлүк болуп баштайт да. Анан ар бирөөнүн өзүнүн убакыты бар. Эртең менен балдар жеткиресиң, күндүз иштейсиң, кечинде балдар алып келесиң, отурасың, анан барып иштеп, баарын жасагандан кийин байкасаң, жашооңдо бир кандайдыр бир убакыттар болот, убакыттар пайда болуп баштайт. Анан ошолордо сен кыялдануу нерсеңе коротконго аракет кылып баштайсың. Албетте бул менин айтып аткандай азыркы убакытта болгон проблемаларды чечүү. Бул план чоң, бул деген орто жолдогу бир проблеманы чечүү деген чоң нерсе иш алдыда келет. Чоң нерселерди алдыда жазайм деген ойлойм да. Азыркы убакытта ошолорду чечип, анан жазып баштайм деген ойлойм да. Эмне үчүн мен муну кылып атам? Албетте бул айлана чөйрөнү көтөрүү. Эгерде мен айлана чөйрөмдөгүлөр мындай күчтүү болсо, анда албетте мен да күчтүү болуп баштайм да. Менин айлана чөйрөмдө күчтүү профессионалдар пайда болуп баштаса, IT жагынан негизгиси. Анда ошол эле күчтүү IT профессионалдар кийин мага жардам беришет да. Менин оюм ошол IT жагында кыргызча сүйлөгөн айтишник балдарды, кыздарды көтөрүүдө, деги эле кыргызча сүйлөгөн интернетте ошо айлана чөйрөдөгү канчалык кыргызча өнүксө, ошончолук ал кайрамага пайдалуу болот да. Бул биринчиден менин балдарым кийин кыргызча сүйлөсүн. Мен ойлочумун, неге балдарым башында орусча сүйлөйт депчи. Ичките жашап жүргөндө
тегерек чектин баары орусча сүйлөп, телевизор көрсөң деле орусча мультфильм, кинолордо деле баары орусча. Бүт тегерек чектин баары орусча да. Анан балаңды кыйнай бересиң, кыргызча сүйлө депчи. Анан тегерек ойноп жүргөн баары орусча. Айылда жеңил да, айылда баары кыргызча сүйлөйт. Ошон үчүн кыргызча контент жаратуу ошол үчүн болду да. Мисалы контентчиде деген проект бар бизде. Ал жакта Жаныбек Мукашевдин студиясы бар. Ал болсо неме жаңы мультфильмдерди кыргызча котот. Анан балдарга көрсөтсөң болот кыргызча кино. Анан мен мисалы подкаст жаздырып баштадым кыргыз тилинде. Анан алар көрөт да, менин папам кыргызча сүйлөйт экен. Алар кызыктуу да, Кыргызстан жөнүндө билип баштайт. Анан кийин алар да угуп баштайт. Угуп көрөчү папам эмне деп жаздырып атат депчи. Бул да полезный контент да. Анан негизи эле баягы мээ деген айттым башында. Сен баары бир Кыргызстанда төрөлгөнсүң, тилиң кыргыз да. Яни айта албайсың, жок мен деген эми ушул күндөн баштап немис болом депчи. Анткени сен немис эмессиң, сен кыргызсың. Сен баары бир сен жанагы айлана чөйрөң куюп койгондо мээңде бар ал нерсечи. Сен ал нерседен качып кете албайсың да. Ошол нерсени колдонсоң болот. Анын сен кайра жамандабай, жакшылап колдонсоң болот да. Жакшы нерсеси мисалы сен биздин үйгө келдиң, экөөбүз жакшы сүйлөшүп атабыз да. Экөөбүз бир волнадабыз. Мисалы немис менен сүйлөшө албайт болчу. Ал түшүнбөйт болчу да, эмне үчүн силер отуруп тамак жеп атасыңар кечинде депчи. Биз болсо да оңойбуз да бирибизгечи. Ошол аркылуу мен көп кишилер менен кийин дагы нетворкинг кыла алам да, Германияда жашаган кыргыздар менен. Ошон үчүн долбоорлорду жазайм, контентчи деген. Жакында дагы ошол Жаныбек Мукашев экөөбүз презентация кылып, ошол контент жөнүндө көп айтып беребиз. Бул платформа жаратман адамдарга жасалган. Ал болсо ар бир адам силерди өзүңөрдүн видеоңорду өзүңөр жактан блог ачып, ошол жака чыгара баштасаңар болот. Биринчи ошол жака чыгарып, анан YouTubeга чыгарып. То есть YouTube'дан чыгарган видеоңорду ошол контентчиге киргизип туруп, анан контентчи иштемесин социалдык сеттерге берсеңер, башкалар силердин видеоңорго келип көрөт, анан башка макалаларды окуп баштайт да. Ошондой бир система болуп баштайт да. Анткени Facebook илип койсоң, ал лента менен ылдый кетип берет да, анан саясат менен аралашып кетет да. Саясатка кызыкпаганда, мисалы башка контент изилдейм дегендер IT жөнүндө ал жакта көп нерселер бар да, жаратман. Ал жакта мисалы саясат азыраак, көбүрөөк мындай бир нерсе жасайын деген адамдарды чакырып, ошол автор катары чакырып, анан ошону өнүктүрөбүз да. Анан ошондо өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Анан ошонун ичинде подкаст форматында өнүктүрүп баштаганбыз. Биз биринчилерден болуп кыргыз тилинде подкаст жаздырып баштаганбыз Кыргызстандачы. Азыр болсо көп подкасттар кошулду, Соросфондо жардам берип аткан подкасттар бар кыргыз тилинде. Бала чака деген сон подкасттар кеде окуган балдар жөнүндө. Жакын арада Азаттыктан дагы журналисткасы дагы подкаст чыга баштады. Эле форматка көйнө баштайт да. Бул деген өзүң айлана чөйрөңдү өзгөртүүгө болгон аракет да. Анан мен көп саясатка аралашчу эмес деген эле азыр эле азыраак аралашканга аракет кылам. Бирок баары бир бул нерсе да биздин жашообуздун ичинде бул деген биз как активдүү гражданин болушубуз керек да. Биз деген кыргыз, биринчиден кыргыз болгондуктан, экинчи Кыргызстандыкпыз. Баарыбызда Кыргызстандын паспорту бар. Ошондуктан саясатка бул саясат деле эмес, бул көбүнчө граждандык позиция деп. Биринчиден бизде ал нерсе дагы өнүккө эмес, ошону өнүктүрүүгө жардам бериш керек. Ошол идея бар. Мисалы, шайлоого барып шайлаш. Кантип шайлаш керек, кантип кандидат тандаш керек. Бизде деген ошондой неме жок да, ой жок да, биз деген бирөөнү шайлашыбыз керек деген. Эмне үчүн мен вообще шайлоого барышым керек? Эмне кереги бар? Депутаттар эмне кереги бар деген немелер бизде бар да. Эч ким шайлабайт. Шайлоого барганда, мисалы, көбүнчө орусча сүйлөгөндөр, Кыргызстан жашаган орусча сүйлөгөндөр шайлайт активдүү. Анан кийин эле таң калып калабыз да, типа. Эмне ушу президент жаман депчи. Кайра эледен аны жаман деп жатып калабыз. Бирок аны шайлаган эмеспиз да. Мисалы, депутаттар эмне кылат, закондор кантип келет, алар кантип чечилет, алардын баары өз системада. Анан ошолорго акырындан баягы биринчи, экинчи, үчүнчү революция өткөндөн кийин карай баштайт экенсиң. Бияктагы нетворк болгон кишилер менен сүйлөшүп, алар түшүндүрүп берет. Конституция өзгөрүп атат, ал жаман нерсе, моундай нерселер өзгөрүп атат. Ошолорду окусаң, анан түшүнөт экенсиң, көрсө жардам бериш керек экен.
IT жагын IT деген аябай көп проблемаларды чече алат да азыркы учурдачы. Бул саясатка чейин жана коронавирус башталганда дагы ошол долбоорду жөнүндө айта кетейин. Бизге биз кыргыз жөө айтеке деп уюм ачып алганбыз, өзүбүзгө айтишниктер Германияда жашаган. Анан ошол жака немелер кайрылып калды, врачтар. Германияда жашаган врачтар, кыргыз жөманын ичинде врачтар бар экен. Айтышты, биз ушул Кыргызстанда болуп аткан ооруларга жардам бергенге консультация жардам берет элек. Ошону кантип берсек болот, айтишниктер жардам бербейсиңерби дегенде макул деп сүйлөштүк, Zoom аркылуу сүйлөшүп, мага ушул идея келди. Бир платформа жасайып, бир команда чогулталы, врачтардын, волонтерлордун, айтишниктердин чогултуп коммуникация кылалы. Анан ошол процессти оталдырып жүргүзгөндөн кийин немелерди кабыл алыштырсак болот, заявкаларды ооругандардын. Анан аларды обработка кылып, аларга чалып, врачтар, волонтерлор чалып сүйлөшүп, контакт түзүп, анан бияктагы врачтар аларга консультация өткөрө алсын деген платформа ойлоп жасап чыктык. Бир аз эле убакыт ичинде жасадык да, бирок ошол платформанын жардамы менен канча дагы жүздөгөн адамга жардам бере алдык. 2-3 адамды сактаганга чейин бардык, бригадалар кошуп, негизи аралашканда эле ошонун баарын проблеманы чечип отурсаң эле кандайдыр бир решение пайда болуп калат да, ошону жасап бердик. Андан кийин дискуссия группасы ачылып калганда ошол жактан флешмобдор жасап баштадык, сен жардам бергин видеону. Анан аяктан да сүйлөшөт, кантип жардам берсек болот, Кыргызстанда ушундай оор болуп атат, ушундай конституция өзгөрүп атат, бул деген жаман нерсе экен, юристтер айтты, булар айтты, баш иштегендер окугандар окуду да айтты, бул жаман нерсе экен депчи. Анан сен алар менен таанышпай ишенесиң, окуп көрөйүнчү, биринчи эмне экен деп. Ара соттордун чечимин карап көрүп көрөйүнчү деп, анан ошондо анализ издеп баштайсың. Көрсөң туура эмес болуп аткан билинип турат да. Айтасың, мен айтишникпен кантип жардам берейин деп. Анан ушундай петиция деген сайт жабылып экен. Кыргызстанда блокировка салып, бул да туура эмес да. Анан ошону кантип жасасак деп мен айттым, давайте мен силерге сайт жасап берейин, ошону тараталы депчи. Жазадык, тараттык. Тилекке каршы көп кол чогулта алган жокпуз анткени. Биз аябай оюбузду бат-баттан өзгөртүп турабыз да. Ситуация деле аябай бат өзгөрүп атты дейм. Ошону карасаң эле эртең башкача нерсе болуп элечи. Анан ошол немеге ишенип калып адам бар эле. Жок, конституцияны өзгөртүш керек экен, жакшы нерсе экен, президентке сен күчтүү президент болсун деп бар. Эч ким колдобой койду да. Эч ким эмес, көбүнчөсү колдобой койду. Бирок ошончо да болбой, сен өзүң позицияңды көрсөткөнгө аракет кылдың, и башкаларга мүмкүнчүлүк түзүп бер. Башкалар өзүнүн позициясын айтты. Канча миңдеген комментарийлер келип атты да, мен каршымын депчи. Бирок тилекке каршы аларды эч ким азыр уккан жок. Анан кайла жок, айткандай эле проблема болгондо сен ошол проблема экенин эле калып калсаң, анда депрессияга алып барат да. Сен аны чечкенден кийин кийинки этапка өтүп, кийинкисин жасап кете бересиң. Бул айткандай эле бунун баары азыр чоң иштин алдындагы жөнөкөй эле орто жолдогу проблемаларды чечүү, келе жаткан келечекте чоңдогу пландар бар. Ошол эле сенин проектиңди чыгаруу, сенин проектиңден кийин параллельно башка проекттерди жасаганга аракет кылып атам азыр. Мисалы сенин проекттин артынан дагы көп нерселерди көрүп үйрөнүп, балким ошол нерселерди азыр башка кызыктуу бир иштерди жасаганга баштап атам да. Мисалы азыр бир идея катары бир чөйрө деген платформаны жасаганга аракет кылып атам. Ал жерде болсо азыркы фейктер менен боттордун проблемасын чече турган платформа. Ал жакта баары деген бири-бири менен тааныш болуп, жабык социалдык сетте Facebook мисалы ачык болсо, ал жака жаман гана таанылган кишилер келет. Таанылган кишилер бири-бири менен ар кандай темаларда сүйлөшө алышат. Анан ар кандай темаларда жөн эле жазуу катарында эмес, Zoom менен чалышып, группалар создавать этип, бир кандай проблемаларды чечүүгө аракетин иш жүзүп баштайт. Ошонун ичинде группалар мисалы Бишкектеги экология, мисалы смогтун проблемасын кантип чечсе болот, кандай решение бар, ошолорду кошулуп чечүү. Албетте дагы Кыргызстандын алдында келечекте көптөгөн оор нерселер келет, алардын баарын
жардам бергенге адамдар жардам беребиз деп атат да. Бирок көбүнчөсү эле жок, мен тыштап кеттим деген эмес. Бияка жардам беребиз. Акчасы менен жардам бергендер болуп атат. Мындай идея пландар менен жардам берген ошолорду просто бири-бирине кошуп түзүп беришке аракет кылыш керек. Ошондо бир платформа алып келип, баарын тааныштырып, бири-бири менен бир жерде иштей тургандай кылып, азыр Facebook'ta отургалы бирме-бири чогуу иштеш кыйын да, WhatsApp менен дегенчи, ошо бир платформада болсо, бир форум, онлайн форумдор уюштуруп, анда сонун проекттер. Анткени эң чоң проблема ушул болот да, биз деген интернет бир өзгөчөлүгү, сен бир нерсени жазып баштагандачы, сен өзүңдүн негизи сүйлөп атканда деле өзүңдүн проблемаңды ечиште келип, анан сен ушул таарынычтын баарын интернетке жазып баштайсың да, кандай жаман. Адамдар бири менен урушуп баштайт. Бирок адам мынтип бетме-бет сүйлөшсөң, адам жакшы эле адам да. Өзүнүн проблемасы менен бирок жакшы эле адам да, сүйлөшө аласың адам менен. Анан сүйлөшүп келсең эле, баарыбыз эле кыргыз эмес, адам эмес, баарыбыз эле бир ой максатыбыз бар экен. Андан көрө сүйлөшүп, ошол проблеманы чогуу чечсек, бирибиздин бир мындай неме болуш керек да, добрыйраак болуш керек да. Ачыгыраак, жамандап, бирөөнү жамандап, анан бирөөнү жаман кылсың, жакшы деген сөз айтып коет да, жакшы кылалы, бири-бирибизге жакшы кылган аракет кылып, ушундай платформа буюрса эми чыгып калса, сонун. Жанагы дагы бир платформаны айтып аттыңыз, бардык мындай керектүү маалыматтар, керектүү окуй турган, окууга алдыга умтула турган маалыматтар ушу бир платформага чогулуп, ошол жактан эмне керектүү нерсени таба ала турган болсо, аябай сонун болмок. Бул Кыргызстан үчүн кыргызча мисалы ооба интернеттен тапса болот, же Facebook'ка кириш керек, издеш керек, убакыт өткөрөт, аны бир жерде болсо, каалаган суроосун ошол жерге эле жазып туруп таба алса, аябай сонун платформа болмок. Ушул платформаңыз качан ишке кирет буюрса? Ойлонуп атам ошол кандай кылып жасап баштасам. Идеялар принципе мындай чогуло баштады. Кээ бир чогулуп аткан пазлдар чогуло баштады. Адамдар да акырынан чогуло баштады. Таанып, ким кайсыл жаны албетте жалгыз чыгарган оор болот. Бирок көп адамдар менен чогулуп, коммуникация менен жасап баштаса болот. 2021-жылы. Ага чейин да бир 2-3 жөнөкөйрөөк проекттер бар эле, ошолорду жасап бүтүп, Кудай жаап эмгеги жылы бар, тынчып калсам, шайлоонун результаттарын көрүп туруп анан баштаса болот да. Жаздын өтүп баштабаса, жаздын биз да обычно Революциялык кедетте коюпсуз. Ошого жараша болот да. Ошол көп иштерди жасап атасыз, проекттерди жасап атасыз, адамдарга жардам берип атасыз, өнүгүшүнөчү. Ушул адамдар өнүксөз сизге кандай пайда ала аласыз ошодон? Ойлонуп мындай ойго келдим да, карачы. Жашоон эшек арага, төрөлдүң калдың балага дейт. Сен бул жашоого келгенден кийин сен ал жашоону жашап өтүшүң керек. Жашап өтпөй албайсың да, айтпайсың. Сен жашап эле коюнчу болду депчи. Сен жашашың керек бул жашоону. Айла жоктонбу же айла бардан иши кылып, аягына чейин өтүшүң керек да. Деген жашоону. Баары ушундай. Адамдын баары ушундай да. Албетте сен ар кандай жол менен ошол жашоону өтсөң болот. Кудайга ишенип, мисалы намаз окуп, 5 мүнөт намаз окуп, сен жашооңду динге бөлүп, ошол диндин ичиндеги нерселерге бурсаң болот. Меккеге барам, эмне сагам, ал жол да бар. Сен бандит болуп, чөрлү болуп, уурдап, баарын коркутуп, ал жашоо менен өтсөң болот да. Ал жол да бар. Жолдор көп да. Сен артист болсоң болот. Бирок аягы келип, баары жашайт. Анан кызыктуусу, сен жакшы жашоого умтулганда аракет кылып жашасаң болот да. Өзүңдүн принциптериңди коюп, өзүңдүн кыялдарыңды коюп, кичинекейден баштапчы. Оор жашоо деген. Мисалы, мен айткан жок, менин жашоом сонун жеңил депчи.
бардык жашоосу мен көптөгөн каталарды келтирем, бирок каталар дагы жеңилип калбастан ошолорду эске алып, аларды жеңип, аракет кылып, туура эмес нерсени артка калтырып, анан жакшы нерсе жасайм деп аракет кылып, алдын карап жашап кетүүсүң болот да. Анан өзүңдүн жашооңду жакшы нерсеге өнүктүрөм деп аракет кылсаң, бул кызыктуу жашоо. Ал эми сен башка бирөөнүн жашоосун дагы жакшы нерсеге аракет кылам десең, анда сен миссияң ишо больше кызыктуураак болот. Биринчи ошо интервьюнун аягында сизге ыраазычылык билдирип кетейин. Сизге терең ыраазычылык, ошо өзүңүздүн убактыңызды бөлүүңүз, үйүңүзгө конок кылып катары чакырып сыйлаганыңыз үчүн терең ыраазычылык. Сиздин да иштериңизге ийгилик каалайм. Алдыдагы койгон максаттарыңызга жетиңиз. Кандай максат болбосун, баарысына жетип, бул дүйнөдө татыктуу жашап өтүп, мындайча айтканда эки дүйнөнүн бактылуулугуна жетиңиз. Бар болуңуз, таама ден соолукта болуңуз, балдарыңыздын жубайыңыз менен бактылуу өмүр сүрүңүз. Чоң рахмат сизге. Башка бир катар проекттердин үстүндө иштеп аткан экөөбүз менен интервью болду. Интервьюну көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык. Анда эмесе жакшы калыңыздар.